Энелер мектеби ийгиликке жетүүнүн ачкычы. Андыктан өлкө аймагында бул программа үстүндө алгылыктуу иштер аткарылып, энелер мектептери иш жүргүзүп келет. Гапыр Мадаминов номер 13 Роза Азимов атындагы мектепте атайын ачылган энелер мектебиндеги класстын шарттары менен таанышты. Кантип түзөм десем, сиз дөңгөлөк ойгонуп кеттим, анан ушу дөңгөлөк түздүм. Ушу дөңгөлөк энелерге аябай сонун таасир берип, мотивация жакшы эме берип атат. Азыркы учурдун талабы бул энелерди окутуу, энелер менен баланы, энелер, мугалим, ошо бала алтын көпүрөсүн түзүү биздин максатыбыз. Биз азыр баардыгыбыз билебиз, бул көйгөйдө балдар мектепке жакшы көңүл бурбайт, балдар ата-энелер кайдыгер, ошонун үстүнөн иш алып барабыз. Андан соң жыйындар залында ата-энелердин катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Анда бул мектептен билим алган окуучулардын ата-энелери чакырылган, мугалимдер жамааты дагы күбө болушту. Номер 13 жалпы орто билим берүүчү мектебинде бүгүн Гапыр Мадаминов агайыбыз катышкан семинар өткөрүлүүдө. Бул семинар Роза Азимов атындагы жалпы ата-энелерибизди чакырып жатабыз. Бул жерде ата-энелерге билим жана тарбия элдин эң чоң байлыгы аталыштагы семинар өткөрүлүүдө. Семинар ата-энелерге жагат деген ойдобуз. Жыйындын жүрүшүндө бүгүнкү күндө коомдо көйгөйгө айланып бара жаткан окуучулардын тарбия маселеси, китеп окуудан алыстоонун себептери жана зордук, зомбулук, рекетчилик жоруктардан арылуунун жолдору талкууланды. Ата-энелер, келиңиздер, балдарыбызды азыркы вызовы времени дейт, азыркы дүйнөнүн чакырыктарына жооп бере ала турган, азыркы цивилизация, конкуренция, вестернизация, IT-технология, искусственный интеллект, жасалма интеллект учурунда кебелбестен кыргыз уулу, кыргыз жараны, Кыргызстандын балдары дегендей татыктуу бардык жакта жүрө ала турган кылып, иштей ала турган кылып, окуй ала турган кылып тарбиялоого биз астейдил көңүл бурушубуз керек, урматтуулар. Өлкө келечеги жаштардын колунда деп айтылып келет. Демек аларга татыктуу тарбия жана терең билим берүүдө мугалимдер гана эмес, ата-энелер дагы биргеликте аракет жасап, салым кошуу зарыл экендиги айтылды. Убакытты текке кетирип, уюлдук телефонго байланган өмүрдөн алыстап, китеп окууну үйдө ар бир ата-эне өзүнөн баштоосу зарыл экендиги дагы кошумчаланды. Мунара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.